Радиочлар, сиздер Танк Кыргызстан маалымат алуу программасын түзөп уктурууну улантып жатасыздар. Биз студияда Гүлжан Каражанова, режиссеру Бакыт Ашрахманов, ал эми бизди Фейсбуктан чыгарууга көмөктөшүп жаткан Урмат Жээнбеков. 2002 жыл Кыргызстан үчүн маанилүү жылдардын бири болду. Анткени бул жылы Кыргызстандын сунушу боюнча дүйнөдө эл аралык тоо жылы болуп жарыяланган. Ошол жылы октябрда Бишкекте биринчи тоо саммити өтүп, Бишкек тоо платформасы кабыл алынган болчу. Ошондон кийин Бириккен Улуттар уюму 11 декабрды эл аралык тоо күнү деп жарыялаган. Географтар өлкө аймагынын 4/3 бөлүгүн тоолор ээлеп, бийиктиги 7439 метрди түзгөн жеңиш чокусу Кыргызстандын эң бийик жери деп айтылат. Республиканын аймагы 2 тоо системасынын айланасында жайгашып, тагыраагы чоң түндүк чыгыш бөлүгү Тянь-Шанга кирсе, түштүк батыш тарабы Памир Алай тоолоруна карайт. Учур маселелер дагы тоолор менен байланыштуу болуп жатканын мамлекет башчы эл аралык бийик трибуналарда айтып, дүйнө коомчулугунун климаттын өзгөрүүсү тоо башындагы мөңгүлөргө таасир этип, бул чөлкөмдөгү өлкөлөр үчүн суу тартыштыгына алып келерин белгилеп, аны сактап калууга чакырык жасап келүүдө. Муну менен катар мөңгүлөрдү сактоодо максаттуу программаларды ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар уюмунун алдында атайын фонд түзүү. Аталган уюмдун буга чейинки 2022 жылды эл аралык тоолор жылы деп жарыялоону жана 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык саммитин уюштурууну сунуштап, ал дагы колдоого алынган. Ал эми 2022 жыл өлкөдө тоо экосистемаларын жана климаттык туруктуулукту коргоо жылы деп жарыяланган болчу. Андан кийинки жылдардагы удаасы менен тоолорго байланыштуу жарыяланып келүүдө. Анын алкагында биз бүгүн биотүрдүүлүктү сактоо, коргоо жаатында ири каражаттар, деги эле бүгүнкү күндө тоо экосистемасын жакшыртуу жаатында кеңири кеп кылмакчыбыз. Студияда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Токой кызматынын Токой экосистемаларын өнүктүрүү жана стратегиялык мерчемдөө башкармалыгынын башчысы Майрамбек Алиев жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр менчиктөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чороев чакырылган. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, студияга кош келиңиздер. Ардактуу радио угуучулар, айтылган тема боюнча сурооңуз болсо, биздин 392190 жана 0502 392190 номерлери иштеп жаткандыгын айтып өтөлү. Жогоруда Facebook боюнча дагы кеп кылып калдык. Ал жерден дагы биз азыр онлайн чыгып баштадык. Пикир калтыруу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Майрамбек Шаякович, анда кепти сизден баштайлы. Быйылкы жылдын чакырыгы дагы эсиңизде болсо керек эле, тоо, токойлор жана инновация, жакшы дүйнө үчүн жаңы чечимдер деп дагы жарыяланган, аталбады беле? Демек, анын алкагында кандай жумуштар жүргүзүлдү? Мына жылда жыйынтыкталып баратат. Деги эле бул күндүн маанилүүлүгү биз эл аралык тоо күнү деп дагы айтып атабыз. Тоо дегенде бул жалгыз эле тоо эмес, анын тоодогу экосистема эмеспи? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Өзүңүз белип кеткендей, бул тоо десек биз жеке тоону эсептестен ошол жердеги жалпы ушул экосистеманын баардыгын камтыга туура келет. Анын ичинен эң маанилүү болгон экосистеманын бир бөлүгү бул Токой экосистемасы. Баарыбызга маалым, бул ошол Токой болгон жерде ошол тоонун көркү ачылып, Токой болгон жерде ошол суу пайда болуп, Токой болгон жерде ошол келген туристтер, эс алган туристтерге абдан жакшы шарт түзүлөт. Эми белгилей кетсек, биздин Кыргызстандын Токой баскан аймагы дээрлик ушул тоолуу аймактарга жайгашкан. Бул ушул деңиз деңгээлинен 1800 метрден жогору, ушул 3200-3600 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан. Бул Кыргызстандын токойлору ушул тоонун кыртышын сактоочу жана ушул эрозияга каршы токойлор болуп эсептелет. Ошол себептен бул биздин токойлордун мааниси өтө чоң. Кыргызстанды биз ушул Орто Азия чөлкөмүндө оазис деп коебуз. Себептен ушул бизден чыккан суулар ушул Казакстанды, Өзбекстанды камсыз кылат. Ал эми ошол бизден чыккан суулардын ошол топтолушуна, ошолордун көбөйүшүнө биздин токойдун мааниси, ролу өтө чоң. Себептегенде бул токойдун суу сактоочу функциясы да бар. Ошол себептен биз ушул токойду өстүрүүгө көп көңүл буруп, токойдун өсүшүнө ушул
чоң майны коюп ушул жыл сайын 1500-дөн 2000 гектарга чейин ушул тоолуу аймактарда токой тилкелерин отургузабыз. Өзүңүздөр билген маалымат мынакей быйыл ушул экинчи жыл ушул президенттин жарлыгы менен жарыяланган Жашыл мурас улуттук компаниясы ишке ашырылды. Ошол өнөктүктү ишке ашырууну алкагында дагы мынакей биз быйыл ушул жалпы Кыргызстан аймагы боюнча ушул аймактарды жашылдандырууга ушул 670 миңден дана ашык көчөт материалдар берилди. Андан тышкары ушул биздин ушул Токой кызматынын өзгөчө кырдаалар министрлигинин ушул алкагында делегесі менен көптөгөн ушул жашылдандырууга бактараттарды отургузуу үчүн акциялар өткөзүлдү. Буга биздин жергиликтүү калк жаштарыбыз ушул жер жерлерде жайгашкан ушул министрликтердин ведомстволуктордун өкүлчүлүктөрү катышты. Белгилесек мынакей быйыл ушул биз буга чейин баягы Кыргызстандын ушул Токой тармагынын тажрыйбасында болуп келбегендей ушул чоң массивке ушул ийне жарбактуу дараттардын көчөттөрүн отургуздук. Бул ушул Түп районунда Түп лесхозунда ушул 300 гектар аянтка 288 миң дана ушул ийне жарбактуу дараттардын көчөтү отургузулду. Бул ушул дагы кайталап келсем ушул Кыргызстандын Токой тармагынын ушул тарыхында биринчилерден болуп ушундай чоң массивке отургузулду. Мына быйыл жакында ушул көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүн боюнча эсеп жүргүздүк. Абдан жакшы өнүмдүүлүк берди. Ушул 100 гектарга ушул Кыргызстандын 14 токой чарбасынын адистери катышып, ошолордун күчү менен отургузулду. Ошол отургузулган экөө токойлордун айланасына толугу менен корук орнотулуп, малдардын жеп кетүүсүнөн сакташ үчүн бүгүнкү күндө ошол жакшы ушул 90% тегерегинде ушул өнүмдүүлүктү камсыз кылдык. Ушундай эле иштерди биз улантып, мынакей быйыл жакында ошо күзүндө түштүк регионунда ошол Тоскоо районунун аймагында дагы 100 гектар жерге бадам мисте уруттарын септик. Бул да болсо ошол биздин бул тоо кырчтарын сактоого, биздин ошо тоодогу эрозиялардын жүрүп кетишин алдын алууга болгон иш-чаралар болуп эсептелет. Эми айта берсек, мындай иштер чынында баягы биздин Токой чарбасы мен айткандай дээрлик ушул 90-95% биздин ушул Токой отургузуу иштерибиз биздин тоолуу аймактарда жүргүзүлөт. Ошол себептен биз бул тоонун экосистемасын сактоо боюнча алуулуктуу, жетиликтүү иш алып барып жатабыз деп айтсам мен жаңылышпас элем. Мына токойлордун маселеси анан биотүрдүүлүк жана климат деп атпайбызбы, Бакыт мырза? Мамлекет башчы дагы эл аралык трибуналардан байма-бай дүйнө мамлекеттерине чакырык жасап келатат, климаттын өзгөрүүсү деп. Анан кийин кечээ эле мына Түштүк Кореядан келе жатып учакта өзүнүн фейсбукта баракчасына жазып чыкты. Авиация керосининин ошол керосиндин тоого, анын ичинен мөңгөгө таасирин боюнчачы тоо экосистемасына дегеле таасир эткен факторлор деп мына экологдор кайсыларды атап атасыздар? Саламатсыздар, урматтуу армандар. Ооба, азыр өтө актуалдуу маселе. Бул ошо жер үстүндөгү эле учурлагы баягы аба атмосферасына чыгарылып аткан зыяндуу түтүн, ыш, жанагы ар кандай заттар көтөрүлүп чыгып, ошондой эле бул басымдын баардыгы көбүнчө ошолор таасир берип аткандай маселе көтөрүлүп аткан. Эми мына ошол багыттарда дагы биз ошо жер үстүндөгү иш-чараларды, бирдиктүү аракеттерди көрүп, иштери жүргүзүп жатканбыз. Ошонун бир эле компоненти мына азыр Марембек Шайкович айтып өткөн Жашыл мурас компаниясы. Бул Кыргызстандын аймагын жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана ошол эле климаттын терс кесепеттерине каршы күрөшүүнүн бир фактору болуп эсептелип келинген. Мына быйыл дагы мамлекет тарабынан 8 миллион көчөт отургузула турган болсо, азыркы ушул тапта 8 миллион 113 миң көчөт отургузду. Бирок бул Жашыл мурас
улуттук компаниясынын жалпы жыйынтыгы 25 декабрга чейин жыйынтыкталат. Дагы кошумча көчөт отургузуулар болот, күзгө эсепке кирбей алган көчөттөр дагы саналат. Ошонун жыйынтыгы менен чыгат. Президентибиздин мына жакынкы эле акыркы иш сапарында Кореядан учуп келе жатып өзүнүн байкаганы бул дүйнөлүк коомчулукту дагы бир жолу көзүн ачтырып атат да. Кичинекей эле бир эле жолу барып келгенге 3000ден ашык тонна керосин жагылып, ошол кандай из калтырып, кандай зыян келтирилип атканы жалаң эле жердеги кесепеттер эмес, ошо асмандагы абанын булганышына жалпы эсептеп да көрдү. Ошондо бир эле күндө канча дүйнөдө учуп чыгуулар болуп атса самолеттордун, ошолорду эле бир эле каттамын эсептеп көргөн эле демек биздин жана климаттын өзгөрүүсүнө эң орчундуу таасир тийгизип атканына ушул аба учактары экенин белгилеп кетип атат да. Ошон үчүн бул жалпы дүйнөлүк коомчулук Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактуу мамлекеттерине ар дайым демилгечи болуп, мисалы сиз белгилеп кеткендей 2002 жылы ушул Кыргызстандын сунушу боюнча эл аралык тоо жылы деп жарыяланган. Ошол эле 2003 жылы 11 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кыргызстанда алгачкы жолу өткөн эл аралык тоо саммитинде бул күндү бүткүл дүйнөлүк тоо күнү деп белгилеп атат. Мына ошондон бери тоолуу өлкөлөрдүн ичиндеги көйгөйлүү маселелерин ошол белгилеп кетүүчү күн деп да эсептесек болот да. Эми ошо өзүңүз иштеген эле министрликте тоо экосистемасы канчалык жабыркап жатканы тууралуу анализдер. Мисалы, мына сиздин бөлүм өсүмдүктөр тууралуу айтканда өзгөчө коргоого муктаж болгон өсүмдүктөр дүйнөсүндөгү соңку маалыматтар кандай? Мисалы айтайын дегеним, Кызыл китептин барагы калыңдады бул эми албетте билген кишиге чоң трагедия. Туура айтасыз. Бул климаттын өзгөрүүсү менен ушул жер бетиндеги жалпы жандуу жана жансыз жаратылыштын факторлоруна терс таасири кандай тийгизилип атканын биз өзүбүз эле байкап келе жатабыз. Себеби мына экосистемаларда дагы жана өзгөрүүлөр, тоолордун ошол өзгөрүүлөрү тоодогу тигинен жылуусу байкалып атат да. Мисалы кургакчылыктын таасири менен мурун мөңгү басып жаткан жерлер кургакчылыкка айланып, төмөн жактагылар кургап калып, азыр айыл чарбасына да орчундуу ыңгайлашууну талап кылып атат. Биздин президентибиз да ушул маселени көп белгилеп кетип атат да. Ошо көбүнчө ушул аялуу аймактар болуп эсептелет, тоолуу региондор. Себеби бул аймактарга терс таасирлер биринчи жетет экен дагы. Ошол учурда кургакчылыктын, жанагындай жер көчкү, сел каптоо жана башка жаратылыштын терс кесепеттери биринчи тийгендиктен ички миграциялар да өсөт экен. Ошол себептен биздин тоолуу мамлекеттердин көйгөйлөрүн ошо Кыргызстан биринчи көтөрүп чыгып атканы, демилгечи болуп атканы ошол себептен. Анан сиз айткандай мурун 2006 жылы Кыргызстандын Кызыл китеби акыркы жолу жаңыланса, мына 20 жылдай убакыт болуп кетти. Мына быйылкы жылы биринчи жолу ошо ведомство аралык Кызыл китепти жаңылоо боюнча жумушчу топ түзүлүп, отуруму дагы жакын эле өттү. Эми 2025 жылдан тартып ушул Кызыл китепти кайра жаңылоо боюнча талаа экспедициялык иштерин Кыргыз улуттук илимдер академиясы менен жана тиешелүү министрликтер менен, ведомство менен биргелешип иш алып баруу пландалып жатат. Ошолордун сметалары эсептелип чыгып атат. Себеби азыр болжолду айтканда эле биз биринчи отурумда белгилеп кетти. Аскар Давлетбаков ошол улуттук илимдер академиясынын адиси, илимий адиси, ошол илимпоздобус белгилегендей азыр эле болжолдуу дагы сандары чыга баштады. Кайсы түрлөр, мисалга алар болжолдуу, мисалы айтсак, тоо каздарын деле саны азайып атпайбы? Азыр Чатыр көлдө эле калды, бир учурда Соң көлдө да уялачу.
Аскарбек Давлетбаков орнитолог, зоолог. Ал эми биологтордончу? Биологтордун өсүмдүктөрдүн түрлөрү азайып, орчундо зыяндар келе баштаган үчүн мына быйыл 2024-жылы 28-майда өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүнө ошо чогултууга, ошолорго 5 түрү болсо керек. Өсүмдүктөрдүн 5 түрүнө тыюу салуу жөнүндө мораторий киргизилди да 270 токтом министрлер кабинети 3 жылга жарыяланды. Азыр биз учурда ошо 5 түрдөн сырткары окшош ошол жоголуп бараткан түрлөрдү дагы киргизүү боюнча кошумча өзгөртүүлөр менен кабыл алуу боюнча азыр иш жүрүп жатат Улуттук илимдер академиясы менен. Эгерде дагы өтө орчундуу өсүмдүктөрдүн түрлөрү азыр талай экспедицияларына белгиленип атат да, кайсыларды окшош түрлөрү кире турган болсо ошолорду дагы ошо сунуштар менен киргизип дагы токтом өзгөртүү киргизүү талап кылынат да. Мына азыр сиз айткандай ушул тапта дагы мораторий жарыялангандан кийин дагы Улуттук коопсуздук комитетинин, Ички иштер министрлигинин жана өзүбүздүн көзөмөл кызматы, регионалдык башкармалыктарынын башка кызматтары менен биргелешип ошол мыйзамсыз өсүмдүктөрдү чогултууга, сатууга жана башка иш аракеттерге тыюу салуу боюнча рейд иш чаралары болду. Ошондой эле аныктоо иштери да болду. Мисалы, Сокулук аймагынан, Бишкек аймагынан, Жалал Абад, Токтогул аймактарынан ушундай иштер аныкталды да. Чоң өлчөмдөгүлөрдө. Анан акыркы жолу мына сиз дагы маалымат алсаңыз керек, жакында эле мына Талас облусунда болгон ушул эндик өсүмдүгү биздин ошо кызматтык түзүмдөр аркылуу аныкталган 1 тонна 400 канча килограмм. Анан ошолор кайра мыйзамсыз иретти ээлерине кайтарып берип койгон. Мына азыр иш козголуп, ошол ким тараптан мыйзам бузууларга жол берилсе, азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Мындай нерселерди атайын министрлер кабинети атайын токтом кабыл алып, мамлекет тарабынан колдоого алынып, күрөш жүргүзүлүп жаткандан кийин кайра ушундай түзүмдүк бөлүмдүн тескери иш аракети бул дагы кайра эле экологтордун өздөрүнүн бул жерде мыйзамсыз иштерге барып жатышат. Сиз жогоруда айтып жаткан эндик өсүмдүгү бул жогоруда мораторийга киргизилген 5 өсүмдүктүн бирөө болчу. Эми муну укук коргоо органдары туура басым берет. Эми коррупция менен күрөшүү бул жалпы эле мамлекеттин эмес, ар бирибиздин ишибиз. Ошон үчүн мындай туура эмес фактыларды учурунда аныктоо менен биз ошо күрөшүүбүздү уланта беришибиз керек. Өтө өкүнүчтүү. Албетте бүтүндөй Кыргызстандын кызыл китебине кирип коргоого алынып аткан өсүмдүктөрдү кайра эле келип туруп экологтордун өзүнүн мыйзамсыз аракеттери менен ошондой болгон бир туура эмес иштердин жүрүп жаткандыгы, Бакыт мырза. Майрамбек Алиевич, кечиресиз, Шайкович, мына бүгүнкү күндө бак таракты тигүүнүн мааниси дүйнөдө актуалдуу болуп турат. Сиз жогоруда жана жаратылыш аймактарындагы токойлорду калыбына келтирүү деги эле бүгүнкү күндө тигилип жаткан көчөттөрдүн саны мурдага караганда мындай жакшы өнүмдүүлүгү бар экенин айтып атасыз, Жашыл Мурастын маанилүүлүгүн айтып атасыз. Анан буга чейинки бир түз эфирлериңиздерде Жашыл Мурас өнөктүгүнө жергиликтүү бийликтин алишим мамилеси, иштери тууралуу дагы бир наразылыгыңызды айтып өттүңүз эле. Деги сындан жыйынтык чыктыбы же чыкчудай болуп турабы? Эми бул биз ушул жыл сайын ошол жаз мезгилинде, күз мезгилинде ошол токойду отургузуу менен алек болобуз. Ошол бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүш шартында бүткүл ушул дүйнөлүк коомчулук, бүткүл дүйнөгө ошол эксперттер, ошол эле багалы илимпоз адамдар бүгүнкү күндө толугу менен баардыгы ушул бир добуш менен белгилеп атышат. Бул ошол
климаттын өзгөрүш шартында ошол климаттын өзгөрүшүнө токтотууга туруштук берген. Ошонун климаттын өзгөрүшүнө багыла азайышына бул шарт түзүп берген бир гана ошо Токай экендигине бүгүнкү күндө коомчулук түшүнүп, ошол себептен бул жеке эле Кыргызстан эмес, баардык ушул дүйнө жүзүндө Токойду тигүүгө боюнча баягы Токойду жашылмас түгөө өтүү боюнча абдан чоң иш-чаралар жүрүп жатат да бүгүнкү күндө. Ошол айта кетсек, ушул биз да ушул мынакей жыл сайын ушул Жашыл мурас улуттук компаниясынын алкагында миңдеген көчөттөрдү отургузабыз. Бирок тилекке каршы алардын баардык жерде эле өнүмдүүлүгү жакшы эмес. Себеп дегенде баягы жазында жер нымдуу болуп, жаганчыл болуп турган кезде баягы көчөт өсүп кетчү деп эле баягы алып отургузат дагы. Кийин баягы жайдын чилдеси, жайдын ысыгы, кургакчыл түшкөн кезде аны сыгаруу, ошол деп атат деген малдан кайтаруу маселеси каралбай калат. Ошонун кесепетинен баягы өстүрүлгөн көчөттөрдүн көпчүлүк дээрлик бөлүгү ушул өбүнчөсүнөн да белгилеп кетейин, ушул айыл жергесинде, аймактарда, ушул айыл аймактарында тигилген көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү баягы начар болуп калат да. Бул албетте баягы көчөт отургузгандан кийин ошол жергиликтүү бийлик, ошол жергиликтүү ушул айыл аймактар, айыл өкмөттөрдүн ошол жетекчилери буга маани буруш керек болчу. Себеп дегенде ошол отургузган көчөттөрдүн жоопкерчилигине алар жооп бериш керек болчу. Алардын ошол кайталышына, ошол кийинки ошол убагында сугарылып, суу менен камсыз болушуна алар атайын иш-чараларды жүргүзүш керек болчу. Да айта кетчү нерсе ошол бүгүнкү күндө ал жагынан жакшы албык иштерди эле мындай колго алына элек. Дагы деле мына биз жакында мынакей ошол өткөн 6-күнү Балыкчы шаарынын кире беришине ошол жолдун эки жагына ошол 500 дана ийне жалбырактуу көчөттөрдүн дарактарын отургуздук. Ушул биздин ошол өзгөчө кырдаалар министрлигинин демилгеси менен жана ошол жергиликтүү ошол Балыкчы шаарынын мэриясынын колдоосу менен ушул жерде баягы айта кетчү нерсе ошол отургузулган көчөттөрдү ошол мындан бияка ошол Балыкчы мэриясы ошол Балыкчы мэриясындагы ошол мекемелерге, ведомстволорго бекитип беребиз деп атат. Абдан бул жакшы демилге. Себеп дегенде ошолордун мындан бияка сугарылышына, кайтарылышына, ошолордун жоопкерчилигине бекитип беребиз деп атат. Мына ушундай иштерди башка райондордо дагы, башка шаарларда дагы алып барса, бул сөзсүз баягы ошол отургузган көчөттөрдүн баягы өнүмдүүлүгүнө жакшы шарт түзгөн болот эле. Дагы ошол айтып кетейин, ушул бүгүнкү күндө ошол атайын ушул өкмөттүн дагы тескемеси чыккан бул боюнча. Ошол отургузган көчөттөргө жоопту ушул сөзсүз түрдө ошол алган тарап жооптуу болот деп. Буга тилекке каршы ошол биздин ошол алган тараптар, ошол мекемелер, ошол айыл өкмөттүн өкүлдөрү мындай бир согун мамиле жасап, жыйынтыгында баягы отургузган көчөттөрүбүз жеткиликтүү деңгээлдеги баягы өзүнүн өнүмдүүлүгүн камсыз кылбай атты. Бул жалгыз эле Балыкчыда отургузулдубу же башка дагы аймактарга ушундай пландар болуп атабы? Ушундай баягы биз муну баягы күзгү Токой отургузуу иштерди деп койбуз. Ушундай иштерди биз мынакей ага чейин ушул Фрунзе лескозунун аймагында өткөзгөнбүз. Жумла районунун аймагында өткөзгөнбүз. Бул Фрунзе Токой чарбасынын аймагында биз ушул Аламидин Сокулук районунда өткөзгөнбүз. Ал жака ушу бир 2000 дана жалбырактуу көчөттөрдүн дарактарын отургузганбыз. Жайлы район, Жумла районунда Жумла Токой чарбасы отургузулуп атат. Ош районунда отургузулду. Ош облус аймактарында отургузулду. Жазындагыдай абдан массалык көп санда эмес, бирок баягы аз санда болсо дагы ушул Кыргызстандын баар тармагында ошондой отургузулуп атат. Ошол эле Таласта отургузулду, ошол эле Нарымда отургузулду. Күзгү баягы көчөт отургузуу иштери жүргүзүлүп жатат. Албетте, урматтуу радио угармандар, жаңылыктардын жаңы түрмөгүнөн кийин биз жалпы эле тоо экосистемасын сактоо жаатындагы жумуштар тууралуу дагы кем ауызду улантабыз. Дал ошол жергиликтүү бийликтин бул жердеги көмөгү, тоолорду сактоодогу өсүмдүктөрдүн маанилүүлүгү, ал жердеги биотүрдүүлүктүн сакталышы тууралуу кеп болуп жатат. Азыр болсо назарыңыздарга жаңылыктарды сунуштайбыз.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ушул айда баштоо пландалып жатат. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин телефон аркылуу президент Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктоо учурунда маалым болду. Сүйлөшүү учурунда өзбек-кыргыз достук, ынак коңшулук жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилесин мындан ары кеңейтүү жана чыңдоонун актуалдуу маселеси талкууланган. Келишимдерди иш жүзүндө жогорку деңгээлде ишке ашырууга, айрыкча энергетика жана транспорт тармагындагы ири аймактык инфраструктуралык долбоорлорду тездетүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Жыл башынан бери Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы соода жүгүртүү $700 миллион ашты. Учак чыгарган өлкөлөр дүйнөлүк климаттык фонд менен биргеликте авиа керосин менен эмес, балким күн нурунан кубатталуучу же электр кубаттагыч менен уча турган альтернативдүү варианттарды колдонууга өтүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүнүн үстүндө иш алып баруусу зарыл деп эсептейм. Бул тууралуу президент социалдык тармактагы баракчасына жазды. Өлкө башчы белгилегендей, мөңгүлөрдүн активдүү эришине учактан бөлүнгөн уулуу калдыктар да таасир этип жатат. Президенттин айтымында бир топ өлкөлөр бак-дарак тигип, эски унааларга чектөө киргизип аракет көрүүдө. Мисалы Кыргызстан жыл сайын тоо бооруна 7-8 миллион көчөт отургузуп жатат. Садыр Жапаров бирок учактан абага чыккан зыяндуу калдыктарды кескин азайтуунун үстүндө иш алып барылбаса, башка аракеттер сезилерлик болбой турганын билдирди. Дүйнө жүзү боюнча былтыр 312 миллион тонна, быйыл 335 миллион тонна авиа керосин сарпталган. Бишкектеги таштандыны кайра иштетүүчү заводдун курулушун кийинки жылдын декабрында бүткөрүү пландалууда. Мэрия кабарлагандай, бүгүнкү күндө полигондун аймагында заводдун пайдубалын куюу иштери жүрүп жатат. Кытайдан курулуш иштерин жүргүзүү үчүн жумушчулар жана инженер техник кызматкерлер тартылууда. Ошондой эле заводду курууда керектелүүчү жабдуулар жана тетиктер келе баштады. Учурда бул жерде 180ден ашуун жумушчу эмгектенет. Долбоорун алкаганда суткасына 3000 тоннага чейин таштанды чыгаруучу станция куруп, электр энергиясын өндүрүү пландалып жатат. Долбоорго тартылган инвестициянын жалпы көлөмү болжол менен $95 миллион түзөт. Сириянын отставкадагы президенти Башар Асад жана анын үй бүлө мүчөлөрү Москвага келди. Бул тууралуу РИА Новости Кремлдеги маалымат булагына таянып жазды. Сирияда учурда 46 эмес, өлкө аскерлери Дамасктан чыгып кетип, борбордук телеканалдын имаратын куралданган оппозиция ээлеп алганын Аль Жазира жазды. Алар түз эфирге чыгып мамлекетке көзөмөл орнотконун, Дамаскты башкарарын билдирген. Өлкөдөгү кырдаалдан улам президент Башар Асад 8 декабрга караган түнү Дамасктан чыгып, белгисиз тарапка учуп кеткен айтылган. Кийинчерээк Асад бараткан учак радардан көрүнбөй калганы да кабарланган болчу. Синоптиктер 14 декабрга чейин көпчүлүк аймакта абанын температурасы төмөндөй турганын кабарлап жатат. Жума башында кар жаап, туман каптайт. Бишкекте бүгүн эртең күндүз 8, түндө 14 градуска чейин суук болот. Чүй талас аймагында 9 декабрда күндүз жана 11-13 декабрда жаан-чачын болбойт. Калган күндөрү жамгыр, кар жаайт. 9-10 декабрда туман түшөт. Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында болсо бүгүн күндүз 10-13 декабрда жана 14-түндө дагы түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү туман түшөт, жол тайгак болот. Ал эми Ысык көл, Нарын аймагында күндүз күндүн көзү ачылбай жамгыр жаап, туман болот. 11 декабрда күндүз, 12-13 декабрда жана 14-түндө түнкүсүн жаан-чачын болбойт, жол тайгак болот. Спорт жаңылыктарынан Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасы Таиландда өткөн Азия чемпионатында 60 килограммга чейинки салмакта Рыспек Бектенов жана Мирзохит Имам Назаров коло медаль жеңди. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматына ылайык, чемпионатка 21 өлкөдөн 200дөн ашык мушкер катышкан. Ошондой эле департамент Кыргызстандын кураш боюнча улуттук курама команда мүчөлөрү дүйнө биринчилигинде 4 медаль жеңгенин кабарлады. Бул мелдеш Монголиянын Улан-Батор шаарында 2-8 декабрь күндөрү өтүп, ага өспүрүмдөр, жаштар, чоңдор жана ардагерлер катышкан. Улуттук банктын маалыматына караганда, бир АКШ доллар 86 сом 80 тыйын, евро 91 сом 85 тыйын, орус рубли 85 тыйын, Кытай юан 11 сом 95 тыйын, түрк лирасы 2 сом 49 тыйын болсо, казак теңгеси 16 тыйынды түздү. Бүгүн 9 декабрда Чүй жана Талас жергесинде 9 градуска чейин суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облусунда 1-6 градуска чейин төмөндөйт. Ысык көл облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жыл болсо, бүгүн
Нарын дубанында 8 градуска чейин суук болот. Бишкекте бүгүн кар жаабайт, туман түшөт, абанын температурасы 8 градуска чейин суук болот. Урматтуу угуучулар, сиздер Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Биз менен калууну улантыңыздар. Таңкы Кыргызстан программасы назарыңыздарда. Таңкы Кыргызстан. Түрдүү темалар, актуалдуу маселелер. Таңкы Кыргызстан менен Назира Молдокулова жана Гүлжан Каражанова. Мамлекеттин стратегиясы, туруктуу өнүгүүгө карай жол, алдыга коюлган пландар менен аткарылган иштер, тоскоолдуктар менен кемчиликтер, анын себептери менен жоопкерчилиги башкы темада. Ыкчам жана так маалымат. Урматтуу радио угуучулар, Таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасы түзөө доктурларын улантып жатат. Биз болсо бүгүн тоолорду коргоо жаатындагы тоо экосистемасын сактоо жана коргоо, өнүктүрүү жаатында бүгүн доктурубуздан кеп кылып жатабыз. Студиянын меймандары менен да тааныштырып өтөлү. Өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы токой кызматынын токой экосистемаларын өнүктүрүү жана стратегиялык мерчимдөө башкармалыгынын башчысы Майрамбек Алиев, ошондой эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чуроев. Майрамбек Шайыкович, жогоруда биз тоолорду сактоодогу токойлордун мааниси тууралуу кеп кылып жатпайбызбы? Мына мөңгү деп жатабыз, мөңгүнү сактоодогу дал ушул өсүмдүктөрдүн орду же болбосо ролу, мөңгү турган жерлерден канчалык калыстыкта токойлорубуз бар? Деги эле ошол жерлерде кандай өсүмдүктөрдүн түрлөрү кездешет? Ушул боюнча кеңири маалымат берип кетсем, бизде ушул Кыргызстандын аймагында 4 токойдун түрү өсөт. Башкача айтканда 4 зонада өсөт. Булар ошол эң чоң массив бул жаңак мөмө токойлору. Бул биздин ушул жаңак мөмө токойлору Жалал Абад областында жана ушул Ош шаарынын Өзгөн районунда өсөт. Андан кийинки чоң массив болуп бул арча токойлору болуп эсептелет. Биздин бул арча токойлорубуз болсо ошол негизги көпчүлүк бөлүгү ушул Ош облусу менен Баткен областында өсөт. Андан кийинки чоң массив бул ошол ийне жалбырактуу токойлорубуз. Булар дээрлик ушул биздин көпчүлүк бөлүгү ошол Үскөл облусунда, Нарын областында, Чүй облусунун тоо буркаларында өсөт. Анан 4-чү түрү бул биздин ошол суу жээгинде өскөн токойлор болуп эсептелет. Булар биздин ошол чоң дарыянын жээгинде өскөн токойлор. Булар ушул өзлөрүнүн баардык өсүү шартына жараша ар кандай бийиктикте өсөт да. Мисалга айта кетсем, ушул ийне жалбырактуу токойубуз, биздин бул Тянь-Шань карагайлары, булар ушул деңиз деңгээлинен 1800 метрден ушул 3200 метрге чейинки бийиктикте өсөт. Буларга ушул бийиктиктеги шарт ошолордун өсүшүнө багыл ылайыктуу болуп эсептелет да. Ал эми андан жогорку бийиктеген жерде алар өсө албайт, аяктан себеби алардын өсүшүндө андай шарт жок дегендей. Бирок ушул кийинки ушул климаттын өзгөрүш шартында биздин ушул токой эксперттердин айтуусу боюнча, биздин ушул илимий адистердин айтуусу боюнча, ушул токойдун өсүү ареалы дагы бул өзгөрүлүп барат да. Ошол эле айта кетсек, Тянь-Шань карагайынын өсүү ареалы ошол 3200 метрге чейинки бийиктикте отурган болсо, азыр алар андан жогорку да бийиктикке жылып барат. Себеп дегенде бул жылуулук жогору жылып атат да. Бул сөзсүз түрдө ошол биздин жогорку бийиктикти баягы аскозоодо жайгашкан мөңгүлөргө чоң таасирин тийгизип атат. Өзүңүздөр билесиздер, бул биздин бул токойдун ошол эле жалпы өсүмдүктөрдүн эң чоң функциясы бул көмүр кычкыл газын сиңирип алып кычкылтектүү бөлүгү болуп эсептелет. Көмүр кычкыл газы көп болгон жерлерде биздин ушул президентибиз белгилегендей сөзсүз түрдө ушул мөңгүгө терс таасирин тийгизип, мөңгүлөрдүн эрүүсүнө алып келип атат. Мындай биздин кыргызстандык жарандар менен баардыгы кошот болуш керек. Мисалга биз ошо бала кезде көргөн мөңгүлөр тоо башындагы ошол айыл жеринде жашагандар жетип туруш керек. Ошо бала кезде аккан жанагы туура аккан сайдагы суулар бүгүнкү күндө алардын баардыгы жок. Себеп дегенде ошол мөңгүлөр эрип кеткен дагы, ошол туура аккан майда сайлардагы суулар бүгүнкү күндө согуп калган. Ушунун баардыгы тең биздин бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүш шартынын тез таасиринин болгон кесепетинен болуп атат. Ошол себептен бул токойлордун ушул
климаттын өзгөрүш шартына багыл абдан мааниси ролу чоң. Бүгүнкү күндө менен белгилеп кеткендей, бүгүнкү күндө бүткүл коомчулук, бүткүл ушул дүйнө жүзүндөгү ушул туура баягы мамиле кылган мамлекеттер бүгүнкү күндө ошо токой отургузуу боюнча чоң баягы иш чаралар жүргүзүп атышат. Ошол айта кетсек, бул токойдун эң жакшы баягы функциясы бул ошол суу топтогуч ролду аткарат да. Ошол суу топтоп, анан ошол сууну ошол дарыялардын нугуна бөлүп салып бергенге мунун абдан чоң ролу бар. Ошол эле убакта жана мен айткандай көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип алып, кышкылтекти бөлүп чыгып, абаны тазартып, ошол көмүр кычкыл газынын ошол мөңгүгө жеткирбестен ошол алдын ала ошол тосуп калып, ошолорду баягы өзүнө сиңирип алуу менен мөңгүнү сактоого дагы булардын чоң ролу бар. Ошол себептен канчалык биздин ушу токойлорубуз көп болуп, канчалык ошол токойго өстүрүүгө баягы чоң баягы маани эре турган болсок, биз сөзсүз түрдө ошол мөңгүнү сактап калууга дагы мындай шарт түзгөн болот элек. Экөөңүздөр тең токойчу, мындай айтканда. Ошондо эми токой дегенде бизде көбүнчө эле бак-дарактын түрлөрү Кыргызстанда отургузулуп кетет. Анан жогоруда сиз айтып өттүңүз, канчалык бүгүнкү күндө абаны тазалоодогу жашыл бак-дарактардын мааниси. Бул жерде кайсы бак-дарактар жөнүндө сөз болуп атат? Мисалы бизде кандай илимий бүгүнкү күндө сыноолор бар. Ошол кайсы өсүмдүк көбүрөөк абандагы булганган заттарды өзүнө сиңирип алат, же болбосо жанагы сиз айткан көмүр кычкыл газын. Буга канчалык биз маани берип атабыз? Ошол эле ийне жалбырактуу токойлор менен жазы жалбырактуу токойлордун мааниси. Бул боюнча ушул буга чейин ушул аныкталып далилденген. Биз айткандай ошо токойдун эки түрүнө байланыштуу. Алардын да ушул көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип алуу функциясы ар башка болот. Айта кетсек, белгилей кетсек, ушул жалбырактуу өсүмдүктөрдүн көмүр кычкыл газын сиңирип алуу жана кышылтекти бөлүп чыгаруу боюнча алар ийне жалбырактарга караганда көбүрөөк сиңирип алып көбүрөөк бөлүп чыгышат. Ал эми ийне жалбырактар өзлөрүнүн сөзү болгондо алардын жалбырактары абдан майда болгондугуна байланыштуу. Ошон үчүн аты айткандай эле ийне жалбырактуу болгондугуна байланыштуу алар ушул көмүр кычкыл газын аз сиңирип алат дагы, аларды аз бөлүп чыгарат. Ошол себептен ушул биздин бул аймактарда, бул өзгөчө бул шаардык конуштарда ошол жалбырактуу дарактардын көчөттөрүн отургузууга биз баягы сунуш берет элек. Себеп дегенде алар белгилеп айткандай көмүр кычкыл газын көп сиңирип алат дагы, кычкылтекти көп бөлүп чыгарышат. Ал эми бүгүнкү күндө өз байкап атасыздар, өзүңүздөр баягы шаардын ичинен дээрлик көпчүлүк бүгүнкү күндө жашылдандырууга ушул туянын, арчанын көчөттөрүн отургузуп атышат. Булар баягы кооздук бергени жакшы болгону менен, бирок алардын баягы көмүр кычкыл газын сиңирип алуу функциясы аз болот да. Ошол себептен мурунку баягы билесиздер, баягы Союз убагында ушу биздин Фрунзе шаарыбыз Бишкек калаасында көбүнчөсүн ушул терек көчөттөрү, эменин көчөттөрү, кара жагачтын көчөттөрү, кайындын көчөттөрү отургузуп келген. Бүгүнкү күндө алардын ордун алар карып баягы жакшы жетип алынып атканына байланыштуу алардын ордуна бүгүнкү күндө биздин ушул декоративдүү өсүмдүктөргө жашылдандыруу мекемеси тарабынан ушул декоративдик жанагындай кооздогонго ылайыктуу ийне жалбырактуу дарактар көчөттөрүндө отурганга ошо басым берип атат да. Сиздер сунуш берип атасыздарбы? Мисалы үчүн сиздердин сунуш берүү укугуңуздар канчалык ошол кезде мэрия эске алып атат десек болот? Бүгүнкү күндө Бишкектеги кыш маселеси канча жылдан бери көйгөй болуп атпайбы? Ошол жердеги бак-дарактардын орду жанагындай болгон ар кандай кооздукта жасалгалана берген декоративдүү бак-дарактар менен шаардын абасын тазалай турган дарактардын мисалы алмаштыруу. Эми белгилесек, биздин ушул токой тармагы бул ушул мамлекеттик токой фондунун жериндеги токойлорго ошолордун өсүшүнө, ошолордун сакталышына түзөн түзбөй жооп беребиз дагы. Ошолор боюнча биз иш алып барабыз. Ал эми бул шаар жерлеринде, шаар аймагында өскөн өсүмдүктөргө булар түзөн ошол мэриянын функциясына кирет. Алардын астында өзлөрүнүн бир баягы жашылдандыруу мекемелери бар. Ошолордун алардын баарын тең эле мисалы үчүн токойчу деп айтканга болобу? Мисалы үчүн сиздердин да өзүңүздөрдүн сунушуңуз. Аларга ушул биз сунуш катарында мындай расмий түрдө айтып андай укугубуз жок. Бул укук биздин ошол Кыргыз
улуттук тилимдер академиясына берилген. Ошолор ушундай сунуштарды, рекомендацияларды, ошондой корутундуларды ошолор чыгарып бере алса болот да. Ошолордун негизинде алар жалпы аралыкка тийиштүү. Бакыт Мырза, Енді сиздердин кошумчалап кетсем дегенде, сиздерде ошо биз- укугуңуздар кеңири. биздин укугубуз кеңири. Биз ошол Бишкек шаары жана башка чоң ири шаарлар менен өзүбүздүн түзүмдүк бөлүмдөр аркылуу, борбордук аппарат аркылуу биргелешкен иш-чараларды кеңешип иш жүргүзөбүз да. Мисалы, Бишкек жашылдыруу ишканасы азыр шаардын ичиндеги өздөрүнө тиешелүү бак-дарактын бардыгын паспорттоштуруу боюнча иштери жүргүзүп атат. Ошонун жашыл массасын качан отурулган, качан кыйуу керек, качан токой чарбы иш аракеттерин жүргүзүү керек, баарын мерчемдешип, кандай илдеттер болсо ошолорго каршы күрөшүү аракеттерин да жүргүзүп жатат да. Мына биз дагы ошо жаз менен, жай менен мониторинг жүргүзүп, биргелешип шаардын ар кайсы кызматтары менен чогуу ошондо телевидениянын кызматкерлери болуп, ошо отурулган көчөттөргө ким кандай күтүүлөр жүргүзүп атат, ордунда карап атабы, сугаруу иштери жүрүп атабы, эски бак-дарактардын ордуна жаңылар отургузулуп атабы, ошонун баарына биргелешкен мониторинг текшерүү иштерин жүргүздүк. Ошонун негизинде көрсөтмөлөр берилип, алмаштыруу боюнча. Негизи Майрамбек Шайкович айтып өткөндөй, ошо белгиленген ошо бак-дарактардын түрлөрүнөн жалбырактуу өсүмдүктөрдүн түрүнөн эң эле ошо көмүр кычкыл газын сиңирип алууга жөндөмдүү теректин түрлөрү болот экен да. Бирок бир жагынан аларды көбөйтүп жибергенде экинчи жагынан адам затын ден соолугуна да терс таасирлерин тийгизет экен, жана аллергиялык ооруларды да козгоп жиберет экен. Алардын жаз келгенде тыбы учкандай. Ошолордун дагы зыяны бар экен. Болбосо эң эле мындай орчундуу пайда келтирип турган ушул терек өсүмдүктөр да. Анан ошол себептен жалбырактуу өсүмдүктөргө басым жасоо боюнча дагы биз кеп кеңештер берип жатабыз. Азыр Шайкович айтып өткөндөй, шаардын ичиндеги бир топ жерлерге жанагындай ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдүн түрлөрү отургузулду. Бул көрүп бергени менен экинчи тарабынан баягы көмүр кычкыл газын сиңирүү мүмкүнчүлүгү аз да. Мен да кошумчалап ушул жана тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча биздин өкмөт, президентибиз тарабынан эмне иш аракеттер жүрүп атканын белгилеп кетсем деп ойлогом. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2023 жылдын 15 сентябрда 2023-2027 жылдар мезгилин тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча иш аракеттерин 5 жылдык деп жарлыгы чыгарылып кол коюлган. Ошонун негизинде Кыргыз Республиканын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбеков Жапаровдун 2023 жылдын 24 ноябрындагы 735 токтому менен концепция жана жол картасы бекитилген. Ошол жол картасына концепцияга ылайык баардык облустарда, министрлик ведомстволордо өздөрүнүн ошо тиешелүү пункттары каралып, ушул мезгил аралыктарында иш аракеттерин жүргүзүп, ошону аткаруу боюнча азыр жылдын жыйынтыгы да чыгарылат да, чукулла. Анан бул тоолуу региондорду өнүктүрүү иш аракеттеринин 5 жылдыгын ишке ашыруу боюнча президенттин атайын өкүлү да дайындалган. Азыр бул атайын өкүл болуп Динара Амантууровна Кемелова иш алып барууда. Биздин министрликтин жана тиешелүү мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин саламаттыкты сактоо жана башка ведомстволордун кызматкерлери, тиешелүү кызматкерлер менен биргеликте бардык облустарда ошол 5 жылдыктын аткарылышы боюнча жол картасынын пункттары боюнча жолугушууларды өткөрүп, аларга кошумча түшүндүрүү иштерин, ошондой эле жаңы долбоорлорду сунуштап, эң башкысы ошо тоолуу аймактарда жашаган элдин социалдык, экономикалык жана экологиялык жактардан ошо көйгөйлөрү, маселелерин жергиликтүү деңгээлдерде да чечүү аракеттери жүрүп жатат. Мунун баардыгы ошол биздин мамлекеттин жүргүзүп жаткан
туура саясатта. Демек, Майрамбек Шайкович, билесиз, мына президент ушул Бириккен Улуттар Уюмундагы жасаган чакырганы менен бирге ошол делегация бизден барган тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери башка мамлекеттерге да барып атат. Ошол жердеги негизги кеп бул климаттын өзгөрүүсүндөгү тоо экосистемасы башка аймактарга караганда тоо экосистемасы өзгөчө жабыркай тургандыгы. Демек, буга байланыштуу биз өнүгүп келе жаткан биздин Кыргызстандай болгон мамлекеттерге дүйнө коомчулугунун ошол жабыркаган мамлекеттерге колдоосу. Бул жерде эл аралык донор уюмдардын каржы колдоосу жөнүндө атат. Ошол эле Жашыл фонд, экологиялык фонд бар, дагы башка дагы бир катар ири донор уюмдар бар десек болот. Токойду өнүктүрүү жаатында мына жашылдуулукка болгон кайсы жактан кандай болгон каражаттар болуп, анын алкагында кандай жумуштар жүрүп жатат? Мен ошол өзүнүн сөзүндө белгилеп кеттим. Бүгүнкү күндө ошол бүт дүйнөлүк коомчулук ушул токойду өстүрүүгө абдан көңүл буруп атышат. Ошол эле ошол чет элдик кызматташтыктагы ошол донорлор дагы ошол кийинки убакта ошол токойлорду өстүрүүгө багыт көңүл буруп, ошону колдоого боюнча иш аракеттерди азыр жакшы мындай алдыга коюп атышат да. Айтып кетсек, бүгүнкү күндө биздин токой тармагында ошол иштеген чет элдик ошол кызматташтыктагы долбоорлор бар. Бул биздин ошол ФАО долбоорду окуйбуз. Ошол айыл чарба өнүктүрүү колдоо боюнча долбоордун алкагында ошол токойду өстүрүү боюнча ошол биздин ошол 5 токой чарбанын аймагында Ак Дала, Тогуз Торо, Өзгөн, Кара Алма токой чарбанын аймагында ошол өздөрүнүн ишин жүргүзүп атат. Булар ошол жакынкы ошол 2-3-4 жылдын ичинде ошол жалпысынан ошол 3000 гектар жерге токой отургузуу боюнча атайын долбоорлор ишке ашып атат. Ошол эле убакта бул мамлекеттик токой фондунун жеринде, андан тышкары ошол мамлекеттик токой фондунан тышкары аймактардын жерлеринде 1500 гектар жерге токой отургузуу иштери пландаштырылган. Ошол мындан тышкары дагы ошол токой чарбанын аймагында күчөтканаларды уюштуруу боюнча долбоорлор каралган. Мына ушунун баардыгы тегине бүгүнкү күндө ушул климаттын өзгөрүш шартында биздин чет элдик долбоорлордун бизге баалы кылып аткан салымын эсептейбиз. Андан тышкары ушул биздин Кореялык токой кызматы дагы ушул эми жылдан баштап да бир чоң долбоорду ишке ашыруунун алдындабыз биргеликте. Алар менен да ушул биздин Балыкчы, Чүй, Жайыл, Фрунзе токой чарбанын аймагында ушул 3-4 жыл аралыгында ошол 1000 гектарга жакын токой отургузуу каралган. Ошол токой чарбан аймагында баягы азыркы ушул талапка, азыркы ушул заманга ылайыкташтырылган күчөттөрдү өстүрүү боюнча заманбап ушул күчөтканаларды уюштуруу каралган. Бул да болсо ошол бул долбоордун ушул климаттын өзгөрүш шартындагы токойлорду өстүрүүгө болгон көңүл буруу деп эсептейбиз. Мындан тышкары биз мынакей айта кеттик, ушул 2023 жылы Кыргызстан ошол АФК деген бир чоң уюм менен мүчө болуп, ошолор менен биз меморандум түзгөнбүз. Бул Кореялык чоң уюм. Ошол уюмдун алкагында дагы ошол агро токойчулукту өнүктүрүү боюнча бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Себептен ошол агро токойчулукта баягы негизги бул максаты жана ошол көмүр кычкы газын көбүрөөк бөлүп чыгарган өсүмдүктөрдү отургузуу болуп эсептелет да. Жана биз белгилеп кеткендей ошол агро токойчулукка ошол жалбырактуу дарактардын күчөттөрүн отургузуу менен ушул карбон кычкылтекти камсыз кылуу боюнча адамдар чоң көңүл бурушуп, мына ошол былтыр бул долбоор өзүнүн ишин баштаган. Ошол биздин жергиликтүү ошол ижарачылар менен, айыл өкмөтүндөгү ошол бабанчылар менен иш алып барышып, алар бүгүнкү күндө ошол канча ушул акыркы 5 жылдын ичинде ушул жалбырактуу мөмө жалбырактуу дарактардын күчөтүн отурганын аныкташып, ошолорго бүгүнкү күндө алдын айрым ушул биздин ижарачыларга, биздин бабанчыларга ошол карбонду бөлүп чыгаргандыгы үчүн, кычкылтекти бөлүп чыгаргандыгы үчүн аларга акчалай бүгүнкү күндө айлык төлөп беришүүдө. Бул абдан жакшы, бизге баягы келечектүү долбоор эсептейбиз. Мындан башка дагы жакында эле мынакей ошо биздин Россия мамлекетинен
токойчулар, эксперттер келип кетишти. Алар да ошо биз Кыргызстан менен ошолор Россиянын ортосунда түзүлгөн меморандумга ылайык кандай ушу токойду өнүктүрүү боюнча кандай багытта иш алып баруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Эми экинчи этабында ошол биздин бул жактагы токойчулар, эксперттер Россияга барып алар менен ордунан дагы кеңешиштер жүргүзүп, анан атайын бир иш чараны, планды түзөбүз деген ойдо турабыз. Жогоруда сиз айтып өтпөдүңүзбү, бүгүнкү күндө карагай өсүмдүктөрүнүн улам зона бийиктеп бара жаткандыгын, бул деген албетте ал жака чейин чыдап өсүп жатат дегендик эмес, ал жерде күн жылып ошолорго шарт түзүлүп жаткандыгы, мөңгүлөрдүн эрип жаткандыгын түшүндүрүп турат эмеспи? Демек ал жерге дагы токой тигүү иштери сиздерде планда барбы же ал жактарга да токой тигип бератасыздарбы? Абдан туура маселе коюп атасыз. Бул ошол токойдун баалы өсүү ареалы өзгөргөнүгө байланыштуу. Биз сөзсүз түрдө алардын ордун алмаштыруучу башка өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча, отургузуу боюнча иш алып барууга биз милдеттүү болушубуз керек. Бул боюнча биз ушул эки жолу ошол эле чет элдик долбоордун колдоосу менен ошол атайын баалы отурумдар уюштурулуп, биздин ушул экологдор, илимий кызматкерлер менен биргеликте баалуу сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Атайын бул боюнча ошол изилдөөлөр жүргүзүп, ошол жанагындай ареалдар өзгөрүлгөн жерге кайсы көчөттүн өстүрүү боюнча бизге бул боюнча биздин ушул Токой институту өздөрүнүн баалуу корутундусун сунушун бериш керек болот. Ошолордун илимий негизинде биз анан кайсы көчөттүн түрүн отургузуу боюнча иш алып барууга биз түздөн түз милдеттүүбүз да. Себеп дегенде бул биздин ушул токойлорубузду жоголуп кетпей, кайра алардын ордун толуктоо боюнча иш алып баруу бүгүнкү күндөгү эң чоң бир зарыл иш болуп эсептелет. Ошол жерлерге кайсы багдарактардын түрлөрү бул сырттан алынып келинеби же биздин өзүбүздө өстүрүлгөн багдарактар аяка чыдамдуу болобу? Демек бул жаатта илимий көз караш керек. Бул Улуттук илимдер академиясынын алдындагы Токой институту. Бакыт мырза, сиз айткандай эле мына ошо Токой менен эле биологиялык көп түрдүүлүк бар эмеспи? Анан ошолордун сактоочу негизги очогу болуп биздин өзгөчө корголуп жаратылыш аймактар эсептелет. Азыр Кыргызстанда жалпы аймактын 7,38% ошол өзгөчө корголуп жаратылыш аймактар элет. Мына президентибиздин демилгеси менен бул пайыздык ченди 10%га чейин көтөрүү аракеттери жүрүп жатат. Ошол учурда мына сиз да белгилеп кеткен мөңгүлөр сактоо боюнча мөңгүлөрдү ошо өзгөчө корголуп жаратылыш аймактарына киргизүү аракеттери болуп атат. Азыр кошумча геопарктар жана башка өзгөчө корголуучу өзгөчө корголуп жаратылыш аймактарын жергиликтүү мааниде кеңейтүү боюнча да иш аракеттер болуп атат. Мунун баардыгы Кыргызстандын келечеги үчүн ошо биологиялык көп түрдүүлүктү бул дүйнөлүк пайыздыгын кеңейтүү, жогорулатуу максатында болуп жатат. Кыргызстан бул чукул континенттал өлкө болгондон кийин бизде ушул багыттарда иш тыымсыз жүрүш керек. Албетте мөңгүлөрдү сактоо дегенде анын үстүн бир материал менен үстүн жаап сактай албайбыз да. Сөзсүз түрдө ал жерге мына ошондой болгон токой тигүү жана адам факторунун таасирин азайтуу, абаны ар кандай булгоодон сактоо менен гана биз мөңгүлөрдүн ээрүүсүн, тоо экосистемасын сактап калабыз. Ушул багытта да президентибиз чоң демилгелерди дүйнөлүк трибунада көтөрүп атат. Жанагындай жашыл долбоорлор тартуу үчүн биздин иш аракеттерибизди жана тышкы карыздарды да жоюу максатында. Бул эң орчундуу маселе. Ошон үчүн биздин министрлик да бул багытта иш аракеттерин жүргүзүп жатат. Багдарактардын маанилүүлүгү дагы биздин коомчулук билиши зарыл. Канчалык бүгүнкү күндө багдарактарды баягы эриккенден отургузуп жаткан жери жок. Анын маанилүүлүгү дал ушул биздин өзүбүздүн эле ден соолугубуз, кайра өзүбүзгө эле чоң таасири. Чоң рахмат, урматтуу меймандар, берген маалыматтарыңыздар үчүн сиздерге ыраазылык билдиребиз. Жашыл дүйнөбүз эч качан кыярбасын демекчибиз.
ишиңиздерде ийгиликтер боло берсин. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн 11 декабрь эл аралык тоо жылынын тоо күнүнүн алкагында өлкөдө тоо экосистемасын жакшыртууда аткарылып жаткан жумуштар туурасында өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы токой кызматынын токой экосистемаларын өнүктүрүү жана стратегиялык мерчемдөө башкармалынын башчысы Майрамбек Алиев, ошондой эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чороев менен баарлаштык. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Саламатта калыңыздар.